Урматтуу биздин команда, агалар, эжелер, достор, инилер, жалпы Кыргызстан эли. Биз бүгүн бул жерде биздин борбордук штабыбызда чындыкты, адилеттүүлүктү талап кылып гана турабыз. Азыр биздин борбордук штабта юристтерибиз бүгүнкү болгон окуя боюнча иликтеп, ушул крупный суммадагы подкуп боюнча мыйзам талаасында чечим чыксын деп талап кылып турат. Эң негизгиси, биз Свердлов районундагы болуп өткөн бир мандаттуу шайлоодо сиздердин мыкты иштегениңиздердин негизинде, элдин колдогонунун негизинде парламенттин трибунасына карапайым элдин өкүлү да барсын. Карапайым элдин үнү угулуп, мыкты мыйзамдар жазылсын деп колдоп берип, жүрөгү менен шайлап берген жалпы кыргыз элине мен ыраазычылык билдирем. Биз шайлоодо официалдуу жарыялап коелу. Шайлоодо таза жол менен толук түрдө утуп, жеңип, жеңишке жетишкенбиз. Туура. Биз ошол жеңишибизди коргоп калуу, жеңишти сактап калуу боюнча маселе айтып атабыз. Биз ошол жарлыктын негизинде шайлоого таза бардык, ийгиликке жетиштик, эң көп добуш алдык. Оппонентибиз тарабынан Муртазалиевдин подкуп боюнча кылган иштери бүгүнкү күндө далилдүү МВДда турат. Азыр тергөө жүрүп жатат. Эгер тергөө адилеттүү болуп, подкупту борбордук шайлоо комиссиясына берсе, Боршайко аны снимать этип, ал оюндан чыгат, чечим биздин утукка, биздин мандатка чыгат. Биз ошондуктан ачык маанай менен, сыймыктануу менен сиздердин кандидатыңыздар жеңишке жетишип, элдин ишенимин алып мандат алды деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө ушул шылуундардын, коррупционерлердин, мамлекеттин эгемендүүлүгүнө, адилеттүүлүгүнө, чындыгына кол салып аткан топ менен күрөштүк биз. Биз ар дайым ушул банктагы кыргыз элинин, кыргызстандыктарды жогорку деңгээлдеги пайыз менен муунтуп, элибизди карызга батырып, мамлекеттеги биздин элдерди процент менен муунтуп аткан шылуун чоң топ мафия менен күрөштүк биз. Алар аталыктуу парламентке барышын каалаган жок. Бүгүн алар ушул кылмыш ишти жабыш үчүн кылмышка кармалган ошол адамдарды бекитип жатыптыр. Оперлер азыр ошол адамдарды алып келип сурак алып атат. Ошол жерде кылмышты жаап коюш боюнча крупный суммалар ойнолуп атыптыр. Бирок биздин укук коргоо органдары сатылбайт деп ишенем. Биздин эл сатылбайт деп ишенем. Эң негизгиси чындык ордуна түшүп турат. Биздин бүгүнкү күндө программабызда миграциянын агымын токтотуу, мына жердеги адилетсиз сот системаларына же болбосо укук коргоо органдарынын эмгектерине, кылган иштерине баа берүү боюнча программалар киргизилген болчу. Бизде өтө көп мамлекеттеги проблемаларды айкын ачып чыгып, реформа жасаш боюнча элде жолугуп жүрдүк. Атазов бүт конуштарды, бүт кабат үйлөрдүн араларын күнүнө 6-дан 7-ден жолугушуп өткөрдүк. Биз 19 күндүн ичинде 60-тан ашык жолугушуп өткөрдүк. 19 күн ичинде бүт программабызды айттык. Бизге оппонент болуп аткан Муртазалиев 5 адам менен бир жерде жолуккан жок. Андыктан биз эч жерде кайерде жок. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө мен ачуу калтырып, же болбосо бир эмоционально митингге чыгып ура кеттик деген маселени көтөрбөйүшүбүз керек деп эсептейм. Мамлекет мыйзамдуу талаада, укуктук талаада конституциябыз бар. Бүгүн президентибиз адилеттүү иштерин баштады. Ушул бүгүн мамлекет башында тургандарга дагы көө жаап, адилетсиздикке түтүп, подкуп менен эптеп шылуундукка барган бир чоң шайлоо мафиясын шарт үчүн биз силерди куттуктайбыз. Ура! Эгерде акчага сатып алса биз чыгабыз, эмнеге чыкпайт экенбиз? Биз тааныбайбыз Муртазалиевди. Банкирлердин шылуундарын. Бизди колдоп бүт карапайым элдин үнүнө угабыз. Бул боюнча мыйзамдар бизди колдоп, Кыргызстандын бүт булуң-бучуңдан адамдар келип атат. Аттуу баштуу
Mamleketlik hizmetlarda işleyen yetekçiler gelip söz verelim.